Режеп Эрдоган Түркиянын атайын кызматтары Орхан Инандыны кармаганын айтты. Түркия Республикасынын президенти Режеп Тайип Эрдоган Орхан Инандыны Түркиянын атайын кызматы кармап кеткенин айтты. Министрлер кабинетинде сүйлөгөн Эрдоган Түркиянын улуттук чалгындоо уюму дагы бир ийгиликтүү операция жасады деди. Эрдоган ФЕТОнун улук офицери Орхан Инанды Түркияга алынып келинди деп жарыялады. Тыкандык жана текшерилген иштин натыйжасында НПО ФЕТОнун Борбор Азия боюнча башкы директору Орхан Инандыны биздин өлкөгө жеткирип сотко өткөрүп берди. Биз өлкөнү жана улутту жок кылууга, төңкөрүштөрдү уюштурууга, кан төгүүгө жана кыйроого багытталган түзүмдүн болушуна жол бербейбиз, деди Эрдоган. Анын айтымында ушул күнгө чейин көптөгөн өлкөлөрдөн 100дөн ашуун ФЕТО мүчөлөрү Түркияга жеткирилген. Булак Кактус Медиа. Эл чындыкты билсин. Камчыбек Ташиевке окшоп чет өлкөдөн дарыланган саясатчылар. Ушул күндөрү кыргызстандыктар УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевди таппай калышты. Көрсө дарылануу үчүн кыска мөөнөткө отпуск алыптыр. Кызык, эми үчүн өз мекенде эле дарыланбайт деген суроону социалдык колдонуучулардын көбү берди. Мындан мурун Ташиев Германиядан жүрөгүнө операция жасаткан. Ушундай эле операцияларды Кыргызстанда жасашабы же жокпу белгисиз. Анткени так диагноз дарыгерлик сыр бойдон калууда. УКМКнын төрагасына чет өлкөдөн дарыланууну профессор Калдарбек Абдраманов сунуштаган баса белгиленди. Кыргыз-тажик чек арасындагы апрель конфликтинин алдында дагы Камчыбек Ташиев дарыланууга кеткен имиш болчу. Бирок ошол эле учурда коомчулукта ал Европанын футбол клубунда окуп жаткан уулунун туулган күнүнө жөнөп кетти деген версия айтылып жатты. Кактус Медиа редакциясы өз ден соолугун биздин дарыгерлерге эмес, чет элдик медиктерге ишенген атактуу саясатчыларды эстеп көрдү. Нурлан Сулайманов 2012-жылы депутат Нурлан Сулаймановго карата кылмыш иши козголуп, ошого удай эле жүрөгүндө көйгөйлөр башталат. Башында Москвага дарыланган кетет, бирок операцияны Германияда жасатат. Анын жакындары депутат мекенине кайтып келет деп ишендирген менен Кыргызстанга келди деген расмий маалымат чыккан эмес. Ал эми парламенттен отурумдарга катышпагандыгы үчүн мандатын чакыртып алышкан. Нариман Тулеев 2012-жылдын жай мезгилинде Нариман Тулеевдин онкологиялык оорусу бар деген жаңылык чыккан. Ал кезде саясатчыны коррупцияга аралашкан деп айыпташкан болчу. Тулеев 11 жылга соттолуп, келтирген зыянын төлөп берип, эркиндикке чыккан. Дарыгерлердин айтымында ага Германиядан операция жасалган. Дарыланында ошол жерден улантууну сунушталган экен, бирок Тулеев алгач апасын бутуна тургузуш керектигин айткан. Ахматбек Келдибеков 2013-жылы Ата журт фракциясынан парламенттин депутаты Ахматбек Келдибеков камакка алынгандан кийин тизеси ооруп жүргөнүн эстеп срочно операция жасатам деп чыкты. Ага Сабырбек Жумабеков бир нече операция жасайт, бирок андан кийин чыкканага ооруй баштаган. Акыры ходатайство жөнөтүп атып Германияга кетет. Келдибеков жарым жылда аран кайтып келген болчу. Чыныбай Турсунбеков өткөн жылдын 6-июлунда улуттук госпиталдын реанимациясында эки тараптуу пневмониядан экс-спикер жана ошол кездеги депутат Чыныбай Турсунбеков каза болгон. Коомчулук арасында саясатчынын Түркияга алып чыгып кеткенине жетишпей калышты деген маалымат тараган. Бирок саясатчынын кызы андай эмес, чет өлкөгө алып кетүү боюнча сөз да болгон эмес деп айтып чыкты. Иса Өмүркулов 4-июнда Иса Өмүркулов чет өлкөгө кеткени айтылды, бирок кайда кетип жатканы белгисиз. Болгону көпчүлүк коалициясынын жетекчилик укуктарын Жыргалбек Турускуловго убактылуу өткөрүп, ал эми КСДП парламенттин партиясынын убактылуу лидери Өмүрбек Бакиров боло турганы айтылды. Кызыгы Иса Өмүркуловдун да ден соолугунда көйгөйлөр жогорку кеңештин депутаттарын жана саясатчыларды камакка алуу мезгилинде туш келген. Булак Кактус Медиа. Эл чындыкты билсин. Матраимов Молдовада өтө турган шайлоодо Көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинин парламенттик аралык ассамблеясынын байкоочулар тобун жетектейт. Тиешелүү буйрукту Көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинин парламенттик аралык ассамблеясынын кеңешинин төрайымы, Россия Федерациясынын федералдык жыйын федерация кеңешинин төрайымы Валентина Матвиенко берди. Бул тууралуу аталган уюм билдирген. Маалым болгондой парламенттер аралык ассамблеясынын байкоочулары шайлоого узак мөөнөттүү байкоо жүргүзүшкөн. Добуш берүү күнү КМШ парламенттик аралык ассамблеясынын өкүлү болгон 100дөн ашуун байкоочу республиканын өзүнө дагы башка өлкөлөрдө дагы чет элдик шайлоо участкаларына дагы иштешет. Парламенттик аралык ассамблеясынын тобу Көз карандысыз мамлекеттер шериктештик аралык ассамблея кеңешинин башкы катчысы Дмитрий Кабицкий башында турган Көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинен келген байкоочулар миссиянын курамындагы шайлоого көз салат. Анын талапкерлиги шериктештиктин мыйзамдуу жана башка органдардын алдындагы шериктештикке мүчө мамлекеттердин туруктуу ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн кеңешинин отурумунда макулдашылды. Молдовада парламенттик шайлоо 2021-жылдын 11-июлуна белгиленген. Булак Медиа Центр. Эл чындыкты билсин.
Фарид Ниязов 10 августка чейин камакта калтырылды. Президенттин аппаратынын мурдагы башчысы Фарид Ниязов 10 августка чейин камакта калтырылды. Бул тууралуу анын жактоочусу Замир Жоошев билдирди. Ал Фейсбукта баракчасына Ниязов камакта негизсиз кармалып жатканын жазган. Эскерте кетсек, Ниязов 2019 жылда Кой таш окуяларынан кийин кармалган. Былтыр 5-6 октябрь окуялары учурунда бошотулган. Андан кийин 9 октябрда Борбордук аянтта болгон окуяга байланыштуу массалык башаламандык уюштуруу беренеси ачылган иштин алкагында кайра кармалган. Булак Назар Ньюс. Эл чындыкты билсин. Кремль Афган-Тажик чегарасындагы кырдаал боюнча үн катты. Маалымат катчы Кремль кырдаалга өзгөчө маани берүү менен байкоо салып жаткан жана тилекке каршы туруксуздаштыруу күч алганын белгилеген. Россия президентинин маалымат катчысы Дмитрий Песков Афганистандагы жана Афган-Тажик чегарасындагы кырдаал боюнча комментарий берди. Бул тууралуу РИА Новости жазды. Песковдун айтымында АКШнын жана алардын союздаштарынын аскерлери чыгып кетип жаткан Афганистандагы кырдаал терс нугалып, абалды туруксуздаштыруу байкалууда. Кошумча контингент тууралуу айта албайм, албетте кырдаал өнүгүшүнө жараша биз тилекке каршы абал жакшы эмес маанайда өрчүп жатканын көрүп турабыз. Биздин аскерлер тиешелүү чечимдерди кабыл алат. Негизинен биз америкалык жана алардын союздаштарынын күчтөрү Афганистандан чыгарылгандан кийинки кырдаал каттуу тынчсызданууга алып келерин бир нече жолу кайталап айтып келгенбиз, деди Песков. Журналисттердин Россия Тажикстанга кошумча контингент жөнөтүүнү пландап жатабы деген суроосуна жооп берип жатып. Ошондой эле ал Кремль кырдаалга өзгөчө маани берүү менен байкоо салып жаткан, тилекке каршы туруксуздаштыруу күч алганын белгилеген. Эске сала кетсек, Талибандын согушкерлери Америка Кошмо Штатын өлкөдөн аскерлерин чыгарып кете баштаганда тагырага июнь айынын ортосундагы тарта күч алган. Өкмөттүн күчтөрү менен талиптердин ортосундагы аеосуз кагылышуу чегарада жайгашкан 4 облуста болуп жатат. Согушкердин карамагында Бадахшан провинциясынын 28 районун 18 өткөн. Май айынан бери талиптер Афганистандын 150дөн ашык районун басып алышкан. Ал эми бүгүн талиптер менен болгон кагылышуудан кийин Тажикстан Афганистандын дагы 1000ден ашык аскерин чегарадан өткөргөнү белгилүү болду. Булак Спутник KG. Эл чындыкты билсин. Таласта адамдар топтолду. Бүгүн 5 июль күнү Министрлер кабинетинин Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн алдында ондогон адамдар топтолду. Бул тууралуу аймактык кабарчы билдирди. Маалым болгондой, чогулган адамдар акча пирамидасына акча салып, кайра кайтара албай калганын айтышып, бул пирамида улансын деп талап кылышты. Бул акча пирамидасын уюштургандар учурда камакка алынган. Чогулгандар аларды бошотуу талабын коюшууда. Алар менен өкмөттүн Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Бактыбек Нарбеков жолукту. Бактыбек Нарбеков чогулган элге бул иш боюнча иликтөө жүрүп жатканын айтты. Ар кимиңиздер мыйзам ченемдүү гана аракеттерди жасаңыздар, андан аша чаап кетпеңиздер. Бүгүнкү күндө эл биримдиги финансылык пирамидасын иштеткен адамдын үстүнөн 204 арыз түшкөн. Ал соттун санкциясы менен камакка алынды. Бир жолу баягыда астыңыздарга барганда бул жөндө айтып эскерткем. Азыр баары териштирилип, мыйзамдуу гана иш аракеттер жүрөт. Атайын топтордун акча тараткан топ башчылары бар экен. Алар бардыгы бирден иликтенип чыгат. Азыр соттун чечими менен мыйзамда каралган процедуралар көрүлүп, сот чыгат десе чыгат, камалып тиешелүү жазалат десе ошондой болот, деди ал. Булак Турмуш KG. Эл чындыкты билсин. Өзбекстанда жаштар эстеликтерди шылдыңдагандан кийин Twitter TikTokко тыюу салды. Өзбекстандын маалыматташтыруу жана телекоммуникация чөйрөсүн көзөмөлдөө боюнча мамлекеттик инспекциясы социалдык тармактардын ишин чектеп, алардын жеке маалыматтарды иштеп чыгууда мыйзам бузууларга жол бергендиги менен негиздеди. Бул маалыматты аталган мекеменин сайты жарыялады. Анда тиешелүү социалдык тармактар аныкталган кемчиликтерин жойгонго чейин чектөө алынбай турганы айтылган. Мекеме кайсыл коомдук сайттар чектөөгө алынганын ачык айткан жок. Газета жазгандай, колдонуучулар Twitter, TikTok жана ВКонтакте үзгүлтүк менен иштеп жатканын даттанышты. Медиа файлдар өтө жай жүктөлүп, айрым учурда такыр эле иштебей калууда. Колдонуучулар мындан тышкары Skype мессенджерде иштебей калганын билдиришүүдө. Басылманын маалыматына караганда, Өзбекстан маалыматташтыруу жана телекоммуникация чөйрөсүн көзөмөлдөө боюнча мамлекеттик инспекциясы май айында ВКонтакте, Twitter жана WeChat каталышуу кызматынын ээлерине мыйзамдын 27-1 беренесин сактоого эскертүү берген. Мыйзамдын бул беренесинде Өзбекстан жарандардын жеке маалыматтарын өлкө ичинде гана иштелип чыккан серверлерге жайгаштыруу тууралуу айтылган. Жакында эле Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев TikTok колдонуучуларын мамлекеттик ишмер жана аскер башчысы Амир Темир Тамирла менен акын Алишер Навоинин тарыхый эстеликтерин мазактады деп сынга алган. Булак Медиа Центр. Эл чындыкты билсин.
Талибандар 24 саатта Оганстандын 9 районун басып алды. Акыркы бир сутка ичинде Талибан кыймылы Оганстандын 9 районун басып алып, көзөмөлгө алууга өтүштү. Бул тууралуу Оган телеканалдарына таянуу менен чет элдик басылмалар жазышты. Маалыматка ылайык, акыркы 24 сааттын ичинде Талибан кыймылы Оганстандын Пакистан менен чектешкен Кофа, Парго, Кокистан, Зибак, Яван, Панжвай, Зирок жана Тажикстан менен чектешкен Уарзач райондорун көзөмөлгө алган. Буга чейин Тажикстан Талибан кыймылы менен кагылышууда артка чегинген 300 Оган аскерин кабыл алгандыгы кабарланган. Оганстанда акыркы бир нече айдын ичинде көптөгөн аймактар Талибан кыймылынын колуна өткөн. Акыркы 2-3 күндө эле бул өлкөдөгү өкмөттүк күчтөр 15 райондон чыгып кетүүгө аргасыз болушкан. Ал эми 22 июнда Талибан кыймылы Тажикстан менен Оганстандын чек арасындагы Шерхан Бандар аттуу бажы өткөрмө пунктун басып алган. 1 майда Америка Кошмо Штаты баштаган чет элдик аскерлер Оганстандан чыгып кете баштагандан Талибан согушкерлери өкмөттүк күчтөргө каршы айыгышкан күрөштү улантууда. Булак Арбакежи. Эл чындыкты билсин. Мыйзамсыз байыган деп шектелип жаткан Алярбек Абджалиев парламенттин отурумуна келди. Бир топ убакыттан бери чет өлкөдө жүрүп кайтып келген депутат Алярбек Абджалиев бүгүн 5 июнда жогорку кеңештин кезексиз сессиясынын ачылышына келди. Эске салсак, 28 июнда Абджалиев кыргыз-казак чек арасынан өтүп, Кыргызстан тараптан дароо УКМКнын кызматкерлери колго түшүрүп, тергөө кызматына алып келгени белгилүү болгон. Маалымат берген Булактын билдирүүсү боюнча ал 20 миллион сом төлөдү. Жалпы зыян келтирүүнүн суммасы 50 миллион сом деп бааланууда. Бул жөнүндө расмий маалымат жок. Анда мурун УКМКнын акси депутаты мыйзамсыз баюу фактысын андыктаган тергөөнүн версиясына ылайык расмий айлыгына дал келишпеген активдерди сатып алган айыптоо коюлгандыгы мурун Абджалиев Бишкек-Стамбул маршруту менен кетип Кыргызстанга келе элек болчу. Булак Кактус Медиа. Эл чындыкты билсин. Түркмөнстанга келген сабиз менен помидорлор кайда кеткени белгилүү болду. Президенттин администрациясы Түркмөнстандан Кыргызстанга жашылча жемиштер жана сантехника буюмдары келди деген маалыматты таркатканы эсиңиздеби? Анда Садыр Жапаровдун расмий иш сапарынын алкагында 21 миллион долларлык контракт түзүлгөн болчу деп маалымат берилген. Ошол жер жемиштерди Кыргызстанга өндүрүүчүлөр жана ишкерлер союзу жеткирген экен. Союздун жетекчиси Данил Ибраевдин айтымында Кыргызстандан Түркмөнстанга 6 тонна сабиз, 100 тонна помидор алынып келинген. Жашылча жемиштердин бир бөлүгү базар аркылуу сатылды, бирок негизги бөлүгү соода түйүндөр аркылуу кетти. Ишкерлер бааларын айтуудан баш тартып, коммерциялык сырга шылташты. Бирок албетте базар баасынан кымбат эмес деп Ибраев Кактус Медиа сайтына комментарий берди. Булак Кактус Медиа. Эл чындыкты билсин. Жаңы формадагы Ысык көлдүн туристтик милициясы Ысык көл облусунун Каракул шаары Россияда жана көз карандысыз мамлекеттер шериктеш өлкөлөрүнө ачык үй салуу жана тоодо сейилдөө боюнча эң популярдуу 10 аймактын катарына кирди. Бул тууралуу 2019 жылы Турстат агенттигинин аналитиктеринин отчетунда белгиленген. Ошол эле жылдын май айында Ысык көл областык ички иштер башкармалыгынын милициянын кайгылуу күзөт кызматынын базасында туристтик милиция взводу уюшулуп, учурда анын карамагында 22 кызматкер кызмат өтөп келишүүдө. Туристтик милициянын кызматкерлери Каракул шаарында гана эмес, туризм тармагы өнүп жаткан облустун башка аймактарында дагы кызмат өтөшүүдө. Туристтик милициянын негизги милдети биздин өлкөбүздүн уникалдуу жаратылышыбыз менен жакындан таанып билүүнү каалаган чет мамлекеттик туристтердин эс алуусу үчүн коопсуз шарттарды түзүү болуп эсептелинет. Туристтик милициянын сылык кызматкерлери котормочулардын жана гидтердин жардамы жок эле туристтерге керектүү объектилерди табууга жана керектүү маршруткага жетүүгө жардам беришет. Эгер күтүлбөгөн кырдаал келип чыкса, анда тез арада облустук ички иштер органынын керектүү кызматтарына кайрылышат. Алып айтсак, Ысык көл облусунун туристтик милициясы түзүлгөндөн баштап анын кызматкерлери чет элдик туристтерге 150дөн ашуун ар кандай жардамдарды көрсөтүшкөн жана 40ка жакын кылмыштардын жоруктардын бетин ачууга жетишкен. Бүгүнкү күндө популярдуу туристтик маршруттар, автобекеттер, аэропорттор, туристтер эң көп топтолгон жерлер туристтик милиция тарабынан ар дайым көзөмөлдөнүп турат. Учурда туристтик милиция облустун чыныгы жүзү болуп калууда. Ошондуктан аталган кызматтын милиция кызматкерлеринин сырткы келбети өзгөчө орунду ээлейт. Быйыл Ысык көл облусунун ички иштер башкармалыгы аталган кызматтын милиция кызматкерлерин жаңы үлгүдөгү атайын формалар менен камсыздай баштады. Форманы иштеп чыгууда биринчи кезекте сырткы көрүнүшүнө көңүл бурулган. Ошол эле учурда анын ыңгайлуулугу жана заманбап дизайны көз жазымында калган эмес. Мындан тышкары башка аспекттер дагы эске алынды. Кызматкерлердин иш аракеттеринин өзгөчөлүктөрү, климаттык шарттары жана заманбаптыгы, сылык жылмаюу, жарашыктуу көрүнүш жана кырдаалга ыкчам жооп кайтаруу Ысык көл облусунун туристтик милициясынын ийгилигинин негизги факторлору. Ал эми коопсуз саякат бул туруктуулуктун кепилдиги, ошол эле өлкөнүн позитивдүү имиджи. Булак Кадам Медиа. Эл чындыкты билсин.
Шашылыш билдирүү Кыргызстанда ысык аба ырайы күтүлөт. 2021 жылдын 5 июлунан тарта 8 июлуна чейин Кыргызстанда ченемден тышкары ысык аба ырайы күтүлөт. Бул тууралуу өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин басма-сөз кызматы билдирет. Маалыматка ылайык 4 июлдан 6 июлга чейин абанын күндүзгү температурасы Чүй, Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарынын өрөөндөрүндө 38 градустан 40 градуска чейин, Талас өрөөнүндө 36 градустан 38 градуска чейин жогорулашы. 7-8 июлдарда Чүй, Ош, Жалал Абад, Баткен жана облустарында өрөөндөрүндө 39 градустан 41 градуска чейин, Талас өрөөндөрүндө 37 градустан 39 градуска чейин жогорулашы күтүлөт. Булак Чындык медиа.